Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalam insandan yüreğini özgüçe kılıptır. Bu yürekte iki suyu çok olmaydı. Al kanday suyu desek, Allah Taala'nın suyu cana günü işleri suyu bu yürekte çok olmaydı. Ekönün bir öz. Ce Allah Taala'nın suyu, ce olsam günü ölürdü suyu. Ekönün bir öz. Dağı ikinci nerse kurbançılık kılığını, jardan bergendi, sadaka kılgandı, zekat bergendi suyu. İkincisi akçanın mal dünyünün suyu. Bu iki suyu dağın yürekte çok olmaydı. Ekönün bir öz. Ce jardan bere turgan, жақшылықты сүйе тұрған жүрек болуш керек. Же болбосом акчаны, мал дүниені сүйе тұрған жүрек болуш керек. Ал эми үчүнчүсү адам акыйкатты сүйгөндүк менен мансапты сүйүү экөө чогулбайт экен. Кээде мансапта турганыңда акыйкатты айтылбай каласың. Ушул жерден билинет экен. Сен чындыгында акыйкатты сүйөсүңбү же мансапты сүйөсүң? Акыйкатты сүйсөң акыйкатты айтасың, балким мансаптан ажырап калышың мүмкүн. А бирок мансапты сүйсөң, сен тайманбастан, барлык жерде акыйкатты айтпастан, ошол сени сактап кала турган нерсени айтат экенсиң. Демек, акыйкатты сүйүү менен мансапты сүйүү бир жүрөктө чогулбайт экен. Жана бир коомдо, бир жерде, бир үй бүлөдө оңдогонду, ошол жерде бир ийгиликке жетелегенди, жакшылыкка үндөгөндү сүйүү менен саламаттыкты сүйгөндүк экөө чогулбайт экен. Себеби кайсыл бир жерге барып оңдойм десеңиз, кайсыл бир жерге барып насаат айтамын десеңиз, кайсыл бир жерге барып кемчиликти оңдойм десеңиз, сөзсүз түрдө сизге сөз тиет. Сөзсүз түрдө сизге кыйынчылык болот. Сөзсүз түрдө бут тосуулар болот. Демек, ушул эки сүйүү дагы чогулбайт. Жакшылык кылышты, оңдошту, адамдарды жакшылыкка үндөштү каалайсызбы? Демек, ар дайым эле саламатта кала бербейсиз. Кээде сөздөр айтылат, кээде пут тосуулар болот, сөзсүз түрдө ушундай болот. Эгерде саламаттыкты сүйөм десеңиз, эч качан эч кимге жаман көрүнбөйүн деп, түз гана өзүңүздүн жолуңуз менен жүрө бересиз. Ал эми оңдогонду, бирөөгө өзүңүздүн салымыңызды кошууну кааласаңыз, ар дайым эле саламатта калбайт экенсиз. Ошон үчүн бул сүйүү, эки сүйүү дагы бир жүрөктө чогулбайт экен. Андан кийин ырахатты сүйүү менен иштемчилдикти сүйүү экөө да чогулбайт экен. Кимде-ким ар дайым ырахат алып, эс алып эле жүрүштү каалаган болсо, ал адамда экинчи тарабы болбой калат экен. Иштегендик, чыдамкайлык, мээнеткечтик болбой калат экен. Ал эми кимде-ким дайым чыдап, чыдамкай, иштемчил боло турган болсо, ал адам ар дайым эле эс алып отурганды жакшы көрбөйт экен. Алла Таалам барыбызды жакшы нерселерди сүйүп, жүрөгүбүздө ушул биздин оң тарабыбызда болгон жакшы сүйүүлөр болушун Алла Тааладан сурайт элек. Андан кийин саламаттыкты сүйүү менен дагы бирөөдөн өч алууну сүйүү, душмандык кылуу дагы экөө бир жүрөктө чогулбайт экен. Саламатта тынч жүрөмүн деген адам бирөөгө душмандык дагы каалабайт, душмандык дагы кылбайт, бирөөдөн өч алышты дагы каалабайт. Сүйбөйт. Эгерде өч алууну, душмандыкты кааласа, албетте ал адам саламатта калбайт экен. Андан кийин жакшылыкты сүйүү, жалпы жакшылыкты сүйүү менен адамдарды алдагандык, кыйтырчылык кылуу дагы бир жүрөктө чогулбайт экен. Себеби адамдарга бизден ар бирибизден чыккан нерсе жакшылык биздин жүрөгүбүздөн. Жүрөгүбүздөн чыкса, ошондо ал нерсе пайдалуу, керектүү болуп адамдарга пайдасын тийгизет экен. Ал эми кээде ал жакка, кээде оң жакка, кээде сол жакка кыйтырлык кылып жүргөндө, ал адамдын жүрөгүндө жакшылыкты сүйүү менен кыйтырлык дагы бир адамдын жүрөгүндө чогулбай калат экен. Алла Таалам баарыбызды элдердин бардыгына жакшылыкты сүйгөн, саламаттыкты сүйгөн, ийгиликти сүйгөн, ар дайым иш кылган, чыдамкай, Алла Тааланы сүйгөн өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылган болсун деп Алла Тааладан сурайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.